жакшыраак кетет. 2026 жылдын 3-майына караган түнү саат болжол менен 2 чамасында каттуу жааган жамгырдын кесепетинен кокту колоттордон түшкөн сел суулары Ташкөмүр шаарындагы Кызыл Жар аймактык башкармалыгы менен Кербен шаарын байланыштырган автоунаа жолундагы көпүрөнүн батыш тарабын жеп, кооптуу абал жараткан. Окуя болгон жерге өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жана Ташкөмүр шаарынын жарандык коргонуу түзүмү тартылып, ыкчам иштер жүргүзүлүүдө. Облус башчысы Тилек Текебаев кырдаал боюнча жеринде маалымат алып, тиешелүү кызматтарга ишти көзөмөлгө алуу боюнча тапшырмаларды берди. Белгиленгендей, көпүрө номер 38-жол тейлөө ишканасынын балансында учурда тиешелүү кызматтар менен биргеликте калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Азыркы тапта жол каттама ачык, унаалар кадимки тартипте өтүп жатат. Бак келет да, буяк кептирет. Кептиргенден кийин бүт сууларды ташыйт. Биз наоборот мындай ойлоп атабыз, бак турса тамырлашып, жээкти кармай деп ойлоп. Жээкти кармаш үчүн да неме кылыш керек дегенде, жана таптап баарын жасаш керек. Азыркы учурда ошо жээп кеткен жээктерди восстановительный иштерин аткарып атабыз. Жарандык коргонуу кызматтарынын техникаларын, атайын техникаларын чакыртып, азыр восстановительный иштер жүрүп атат.